Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңар үчүн Бүгүндөн баштап Ош шаарында санитардык эрежени сактоону көзөмөлдөө күчөтүлдү. Бул тууралуу рейд учурунда Ош шаарынын вице-мери Асылбек Топчубаев жана Сайыпжан Турдуев билдирди. Буга чейин жүргүнчүлөргө коомдук транспортто бет капсыз жүрбө керектиги айтылып келген. Мындан кийин эгер айдоочу бет капсыз жүргүнчүнү унаага ала турган болсо, чара көрүлөрү боюнча эскертүү берилди. бүгүнкү күндө мына автобустардан, коомдук транспорттардан бүгүнкү күндө катталып атат. Биз эми ушундай кадамга барбасак болбойт. Себеби дегенде эл экен, жүргүнчү экен, ал жакка барат экен, бул жакка барат экен деп бүт маскасы жок чыгып алды. Бул деген кичинекей маршрут. Ошондуктан өзүбүздү өзүбүз сакташ үчүн маскасы жок албасын, маскасы жок адамды чыгарбагыла деп талап коюп атабыз. Эгер чыгара турган болсо, биз ошол айдоочунун жоопкерчилигин карайбыз. Айына эмес, биз күнүнө 7 рейске төгөбүз. Мына линияда 2800. Наркы экинчи линиябыз бар, олго 1400 төгөбүз. Себеби ал жакта 200 сом план, бул жакта 400 сом. Азыркы мезгилде эки жакка деле адам бирдей болуп атат. Ошо адам алсак штраф деп атат, эми билбейм кандай кылабыз. Ошону мен ошолордон сурандым азыр, ошону жетекчиликке жеткизип койгула деп айтканым. Тапта чыгардык. Маскасы жок адам албагыла деп. Кооптонуп болуп атат, шаарда көбөйүп атат. Ушунтастарбы бүгүн 32, кече 35, 43 чыкты. Мындай балдар жүрүштүн кереги жок. Биз атайын ушинтип жүрөбүз. Биз ойлоп жүргөнүбүз жок. Кооптонуу көп болуп атат, апалар. Рейд учурунда шаар аймагында санитардык эрежени сактабай жүргүнчүлөрдү нормадан көп салган. Ошондой эле бет капсыз жарандарга эскертүү бербеген айдоочулар катталды. Муну айдоочулар күн сайын пландалган сумманы төгүшү керектигин, эгер жүргүнчүлөрдү аз ала турган болсо, тийиштүү суммадагы каражат айлык маянасынан кармала тургандыгы менен түшүндүрдү. Бирок бул пикирди Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын жетекчиси Талант Капаров четке какты. Мына мисалы үчүн экинчи каттан план 200 сом. Нар жака 10 адам чыкса, бер жака 10 адам чыкса, 20 адам чыкса, жол кирасы 10 сомдон 200 сом чыгып атпайбы? Бирдики нар жака 20 адам, кайтканда 20 адам чыкса 400 сом болот. Ал жерде маселе жок. Чопурлар эми айта берет да, бул жерде биз хозрасчетный организациябыз. Чопурларга баардыгына түшүндүрүп айтылган нерсе. План боюнча же башка боюнча. Пландан ашырып, иши өзүнүн чөнтөгүн ашырып кетиш керек. Олар ошону айтышат. Мен айтам, ондой болбойт. Полностью эсептелген. Бул жерде эч кандай чекте болушу мүмкүн. Планды дагы аткарат, и социалдык аралыкты дагы сакталат. Ал жерде вообще маселе жок. Бүгүн Ош шаарында вирустун 32 жаңы учуру катталды. Шаар аймагындагы жабык жана обочолонгон жайларда санитардык эрежелерди сактабай жүрүү кооптуу. Вирустун жайылуусун алдын алуу максатында шаардагы бир катар тамактануучу жайлардагы текшерилди. Тынымсыз түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгына карабай, мындагы кызматкерлер бет капсыз жана аралыкты сактоону орното элек. Санитардык норма 100% сакталды дегенден мен алысмын. Мына көрүп атасыздар, сиздер дагы күбө болдуңуздар, кирип чыктык. Биринчиден аралык сакталбай атат. Мына столдор 1,5 метрден кем болбош керек аралык. Ар бир адам отурган аралык 1,5 метрден кем болбош керек. Биринчиден антисептик дегендер сөз түрдө ушул кире бериш жерде болуш керек. Андан сырткары ушул коомдук жайларда иштетүүчү кызматкерлер өздөрү санитардык норманы сакташ керек. Мына маскаларды түшүрүп коюп, эгине түшүрүп коюп жүрүшөт. Андай болбош керек. Сөз түрдө масканы эч качан албаш керек. Базарга келипсиз. Машинада кандай? Эмнеге машинага таштап коюп бияка келдиңиз? Мына адам көп бар. Жууп калса кантет? Болду, аз убакытта салмалары. Сизчи, сатуучулар? Маскасы жок адамдарды тейлебейби? Ошондо маска тагат. Айтың, маскаңыз жок экен, мен тейлебейм деп. Анан кийин маска тагыш. Андан соң Ош шаарындагы Кудайберди унаа тетиктерин сатуучу базары текшерүүгө алынды. Базарда жарандар массалык түрдө бет капсыз жүрүшөт. Ошондой эле санитардык эрежелер да сакталбай жатат. Текшерүүчү топ жарандардан эмне үчүн бет кап тагынбай жаткандыгы боюнча суроо салды. Толугу менен эскертүү жетти бүгүнкү күндөчү. Эгерде саны менен айта турган болсо, бүгүнкү күндө 1232 ишкерлик объектилерге колуна кол койдуртуп санитар көрсөтмө берилди. Бардыгы болуп 2000ден ашык объект текшерилип чыкты. Бүгүнкү күндө жалпы суммасы 306 адамга 640 000 сом жазана салынды. Түшүндүрүү иштери жүрүп жатканына карабай санитардык эрежелер так сакталбаса, коомдук жайларды убактылуу жабуу каралат. Ошондой эле шаардык мэрия тарабынан санитардык эрежелердин сакталуусун текшерүү күчөтүлөрү айтылды. Не жуконго таштап коюп жүрөсүз? Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдаматулу, жаңылыктар. Ал ден соолук силерге дагы керек. Туурабы? Силерге дагы жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн өтө эhtiyatlı болуп иштеңиздер. Эгер ушул ситуация дагы орунбашып кете берсе, анда дагы карантин кылышка туура келет.
2 ай жаттыңар, кыйналдыңарбы? Керек ошол нерсе. Кереги жок да. Ошон үчүн жакшы сактап, бул немени вирусту чогуу күрөшпөсөк болбойт. Бул вируска только врачтар, мэрия, күч органдары гана күрөш керек эмес. Баарыбыз чогуу күрөшүбүз керек. Силердин дагы жардамыңар керек. Биз бардыгына эч немебиз жетпей атат, көрүп атасыздар. Күчүбүз. Ошон үчүн бардыгыбыз чогуу, мына элдер жүрөт. Мына без маска жүрөт. Мына көрдүңөр, жигит. Көрдүңөр, аз барып сурасам, маскам жок дейт. Ушундай болуп атат да, мындай. Бейхабар болуп атышат элдер. Эми буларга барып штраф салайлы десе, мыйзам жок. Ошон үчүн биз мекеме ишканаларга, коомдук транспорттордун водительдерине айтабыз, маскасы жокторду чыгарбагыла. Эгер силер маршруткага чыгарбасаңар, эгер ушул маскасы жокторду магазинге киргизбесе, коомдук камакчан жайга киргизбесе, акыры айласыздан маска тагат. Биз ошого алып барып атабыз. Аны тууру кабыл алыңыздар. Түшүндүңүздөрбү? Эч мындай экен да адамдар, алиги кээ бирөөлөрү ишенбей атат да. Бул вирус жок, бизди жөн эле алдап атат. Көрүп атасыздар, күндүк өлүп атат адам. Ошон үчүн санитардык норманы сөз сактагыла, ошол пассажирлерди, жүргүнчүлөрдү да норма менен алгыла, маскасы жокторду вообще чыгарбагыла. Ар бир баргандан кийин автобустун ичин дезинфекция жасагыла. Ошол бизге да кыйын болуп атат. Биз мына рейсине 400 сомдон калабыз. 7 рейс обязательно кылышыбыз керек. Биз ооруп калабызбы, үзүлүп калабызбы, баллонубуз жарылып калабы? Биз милдеттүүбүз да буга тарышка. Ошон үчүн биз бир күндө 2800 сом акча кыйын болуп атат, табышчы. Анан барабыз да 400 сом, 600 сом карыз болуп атабыз эми азыр. Ону биздин айлыктан кармай калат да. Баары өкмөт алам деген алат. Бизге бериши кыйын. эмне анан кийин мал сатып атсаңыз өзү. Nolda kim baktın demesiz. Sana pistansa geldi mi? Штраф десиз. Азыр штраф саласыз. Azamат olsa. Бейем дагы. Жоқ, азыр Ona телефонда sata, сөйлешип калам. bunu ösküröndü kim karaydı? Tez doları jinaştırıp, штрафын salıp, Эчилик коюп та күнү келе калабыз. Ой эже, эмне маскаңызды эгиңизге тагып алып сода. Неме болуп кетти? Эмне мурдулар балерия? Жок, сиз Аллергия болсо менен чыкпаңыз. сатып атпайсыз. Allergiya olsa uyda oturun. Allergiya жоголгонго чейин. Ана станция алып. Эже. Эми аны биз келгенде эмне кереги бар? Атан эмне кереги бар? Табат biraz чечип салдым да колум терлеп кеткен. Önünde uyda oturun da. Kaç adam beni kontak kılıp otasınlar? Kaç adamdan akça alıp otasınlar? Şahar kontrolden çıkıp ketdi. Eğer uşul yerlerden men hazır aytıp koyayım. Oruganlar koydu. Men uşul bazarçıka vardım ele, uşul yerde boldum ele degen orulardan, jaranlardan. Direktü çıksa cevap. Tirişiliğiniz toktayt ananda. Hem uşunu antiseptik kadar mı oldu diye bir litrdi koyup, gelgen kardarga kolunuzdu müntiңiz. Мен деле масканы албай эле тагып аттым эле, азыр алып коюп өзүмө кайфабай калдым. Antiseptik var mı? Перчатки var. Gelgen kardardı katıp. Аралык сакталган эми мына менен себебиз колдук. Урматтуу шаардыктар, ушу санитардык норманы сактаңыздар. Себеби бүгүнкү күндө бизде мына вирус шаарыбызда эң эркин ойноп жүрөт. Андыктан эч кимге кепилдик жок, мага жукпайт дегенчи. Көрүп атасыздар, күндүгө мына акыркы күндөрү өлүм катталып атат. Адан сезсеңиздер болот. Андыктан сиздер чакырып кетет элем, норманы сактап, эгер муктаждык жок болсо, көчөгө чыкпай эле коюңуздар. Көбүнчөсү бала бакыраны, же болбосо жаш балдарды көчөгө алып чыкпаңыздар. Азыр мектеп жок, окуу жок. Андыктан үйдө кармаңыздар, сак болуңуздар. Ошону айтып кетет элем. Анан мына коомдук жайларда санитардык норма 100% сакталды дегенден мен алысмын. Мына көрүп атасыздар, сиздер дагы күбө болдуңуздар, кирип чыктык.
Биринчиден аралык сакталбай атат. Мына столдор 1,5 метрден кем болбош керек аралык. Ар бир адам отурган аралык 1,5 метрден кем болбош керек. Az borsadan düşmüş. Bozorga kirib kelayotasiz, adam ko'p. Virus yuqtirib olsangiz ne qilasiz? Az tağ olan. Bor, jun, tog'ni ana bunday. Bor. Az başladı kalktı. Siz virus yuqtirib olsangiz, aparib uyingizga yuqtirsangiz ne bo'ladi? Kim yuqtiradi? Nega yuqtiradi? Siz qanday karantinga chiqdingiz? Ammo siz birovga Tartarıglar. Давай, hozir borib maskangizni olib kelasiz. Qaysi talabada Oldu ya to'xtatib. Ne do'konga tashlab qo'yib turasiz? Ammo siz virus bo'lib bardingiz yuqtirasiz. Bravo? Bor, komodga borib yuqtirasiz. Bor. Maskasi yo'q odamlarga soda bo'lmasdi. Başına esket kılıyorsunuz. Buna maskası çok siz soda bulundunuz. Naruşuydu bu. Hayatta maskanız. Bazağa geldiniz. Maşına zaten de. Annege maşinaga tashlab qo'yib bu yoqqa keldingiz. Bunda odam ko'p qara. Juqmasa qanday? Oldu az vaqtda salmaları. Sizchi, sotuvchilar. Maskasi yo'q odamlarni televizor. O'shanda maska taqadi. Ayting, maskangiz yo'q ekan men televizorni. Anan keyin maska taqishdi. Ko'rdingizmi? Jigit. Ol. Bunu niye? Ko'rsatmaga saldırıyorsun. Ha bozorda жүрөсүң. Sen kolunu istiyorsan bunda kollarda olup küçük. Oynayan kitapta kalanlıkta bir bolsa kayra aval gire. Hayra başlayalım. Buna gelgenlerde jakşı aytып түшүндүрүү иштери болбой атат.